Mına urmattуу söyljan bagıçılar, bir juma murun uşul koondordu alıp gelip, mına kesip turup, anan et jagın için ıldıy karatıp koygon elem. Mına bugün bir hafta öttü, karayыбыз. Oh, mına aябай көбөйүп атыптыр мына. Мына началы. Мына сөйлжандар. Аябай көбөйүп атыптыр. Мына коонда чабыз. Мына. Охо. Эт кып-кызыл эт болуп калыптыр. Мына бул. Мен дайым айтып келем. Бул сөйлжандар мына сахарозасы көп. Ширин нерселерди аябай жакшы көрөт. Мына окмуш көбөйүп атыптыр. Мына жерде чабыз. Мына кызарган эле эт болуп жатып калыптыр. Көрүңүздөрчү. Мына жер мына биогумус кофе болуп калыптыр мына жер. Мына биогумус жерге чыгарыптыр бетине. Мына чабыз. Мына сіздерге урматтуу сөйлжан багычлар. Мына көрүңүздөр да. Мына жерге картошканын калдыктарын таштаганбыз, бул чирип атат. Мынаны да көтөрөлү. Мына урматтуу сөйлжан багычлар. Шинтип эчтекенин калдыктарын ыргытпаңыздар. Бардык органикалык калдыктарды жей берет. Анан сөзсүз мышык багыш керек. Мына мен ушу сөйлжандарга жем бергени, ушулар караганы келгенинде артынан мышык ээрчип келет. Мына чычкан кирип кетиши мүмкүн. Мына жана бир чычканды кармап, мына мышыгым жеди. Баягы күнү бир байкап калып, бир тешикти. Ушу мышыктарды алып келип баккам, бир ай болуп калды. Мына мышык үчүн дагы бул жер аябай сүйүктүү жайга айланды. Эгер шойдон карабай таштап салсаңыздар, чычкан басып кетиши да мүмкүн. Айрыкча мал баккан, жем сакталган жерлерде чычкан сөзсүз болот. Бизде чычкан жок. Бирок ушу кайдан жайдан бир чычкан пайда болгон экен. Мына сөйлжандардын уясына кирип кеткен экен өткөндө. Анан алып келип багып койдум эле. Мына мышык бүгүн бирди кармап жеди. Мына алманын астын, дарбыздын астын көрүңүздөр. Мына сөйлжандар.